Уул жөнүндө айткылачы дейт. 4 уулум бар. Бул ошо интернеттен алынган экен. 4 уулум бар. Шүгүр. Аллахым бизге да кыз насип кылсын. Жолдошум кыз алып келбедиң деп көңүлдү көп оорутат дейт. Ооба, муну мага айтышты. Сиз сабактарда негизи ошол кыз жөнүндө көп айтасыздар да балдар айтылбай атат. Балалуу болгондор эмне кылабыз? Жок. Ошол кызга мээрим төгүү деген сөз биз айтып атканыбыз өзгөчө. Ал эркекке мээрим төкпөгүлө деген сөз эмес. Же шариятта бейиш менен сүйүнчү болот, башка болот деген кызга гана тиешелүү сөз эмес. Кыздарга көбүрөөк хадис келген. Бирок эркек бала болсо бул Кудайдын бергени, ага да азамат кылып, баатыр кылып, илимдүү кылып чоңойтсо, ошо кызга көрсөткөн мээримдин соогун алат, кыяматта ата-энесине тозоктон калкан болот иншалла. Болгону кыз киши өтө назик, убактылуу конок болгон үчүн хадистин көпчүлүк бөлүктөрү ошого көңүл бурулган. Адатта эркек бала атанын мураскору деп сезилгендей туюлат дагы, ага жакшы көңүл бурат, кыздарга көңүл бурбай калышы мүмкүн. А болбосо атанын генин улоочу кыз киши болот. Ошон үчүн гана. Ооба, албетте эркек баланы ким жакшы кылып тарбияласа, эркек элдин уулу болот, канча жардам берет. Ошончо адамдын батасын алсаңыз сизге жардам болот. Ошончо адамдын батасын алсаңыз, балдарыңыз бата алып берип атса, кабырда сизге сооп жетет. Анан жолдошуңузга айтыңыз, сабакка жөнөтүңүз, дааватка чыгарыңыз, сыражыдын дамлага кошуп, максат дамлага кошуп. Эмнеге дегенде, сиздин мүмкүнчүлүгүңүздө эмес да кыз төрөш. Туурабы? Ошо 4 бала төрөп бергениңизге сизге баатыр эне деп наам бериш керек эле ошол күйөөңүз. Неге? 4 баланы төрөп берүү өтө кыйын. Кыз балага караганда эркек бала эненин көпчүлүк энергиясын алат. А биз мен башында 2 кызда билинмепмин. Бала келгенден кийин өмүр узун болсун, көп жерин, о мүнөзү мындай башкача болорун көрүп таң калдым да, өзү эркек кантип чоңоюп алганбыз, ата-энебизге рахмат. Бул кыз бала билинбейт экен, шунчалык бериштеген, жүрөккө жакын. Назик, башка, бирок эркек бала төрөлөрүнөн эле эркек экенин билдирип чоңойт экен да. Кадимкидей үйдө хазайын, башча. Үйдө башкарып, башкача басып мындай да. Жок демеңди көрсөтүп, жаш болсо да махрам болуп, ошондой экен эркек бала. А ошончолук сиздин 4 ирет аялыңыздын бели кайышып, жүрөгү майышып, канча кыйналды. Сыйлашыңыз керек, таксыр көңүлүнө орто турган сөз айтпашыңыз керек. Кече ошон нике маселесин чечүүгө таксырлар келиптир, үй бүлө, жаш үй бүлө. Бүтүп мейли менен азыр унага келиңиздер, ичинде маселе чечип берейин, карап берейин десем, аялым шундай корс чакырып атат, жүрөгүм мууздап кетти. Кийин айттым, маселе чечүүдөн алдын адамдай аялыңызды чакырганды үйрөнүңүз. Кандай бул? Кандай аял деп эле, аял биздин колубузга эмне? Буюмбу? Каалагандай калчай тургандай. Бул аманат. Өтө феминистке башка деген сөз жок, бирок аялыңыз ал. Ал бирөөнүн кызы, ошого татыктуу сыйлап чакырганды үйрөнөлү туугандар. Корстук, кополдук жайы менен болуш керек. Ошол маселе. Күйөөңүзгө Аллах мынсап берсин. Ол кыз багып алгыла, мисалы, жетим кыз багып алгыла, эмизип койгула сиздин сиңдиңизге. Ошондо махрамда болуп калат, жакшы болот. Эркек балдары бар болсо, ага кандай жакшылык болот, жогоруда айттык. Эркек бала жакшы тарбиялуу чоңоюп, канча элден бата алса, ошол бата сиз кабырда жатканда да жете берет. Буга мисал Абчукур устазыбыздын атасы, раматылык. Баткендик болот. Айтат, устаз Абчукур устаз Египетте окуп жүргөндө дуа кылчу экен да, тахажжудду калтырбай, кошумча нафилдерди калтырбай, балам ийгиликтүү окуп келсин деп. Окуусун бүтүп келгенде балам окуусун ийгиликтүү элге таратып даават кылсын деп дуа кылчу экен. Анан ал учурда жагдай шарт ошондой эле дейт. Кече баласы Мухаммад аябай жакшы бала, зээндүү карыбыл айтат. Ушундай мага балам сала берчи деп айтат эле дейт. Мага ушул мисалы 5 эме баягы жылкынын адын эмне алат элекпиз? Жылкынын чучугун салып ийчи, балам маасы көлөт салып ийчи, балам ушундай чапан салып ийчи деп, а көрсө устаз ойлочу экен, атама керек го деп. Атасы раматылык чоң атабыз ал киши алып, бейтапканада жаткан адамга барып, сага балам Абчукур берибейди деп устаздын атынан. Тиге барып бата алчу экен да. Батал беришкен. Анан Абчукур устаз айтчыкен, ысык кезде ал учурда эми чек аралар жакшы эле дагы, Өзбекстанга 25-30 километр бизди алып барып ошол жерден батал берет эле дейт. Ичимен аябай кыйынчымын дейт, буулчумун дейт. Эмнеге ысыкта деп. Бул дамылдага, бул эшенге, бул дамла барып баталып. А ошол ишти азыр Абчукур устаз аткарып атат дейт да. Кайсыл жерге барбасын, баласы Мухаммад Эмиронго сөзсүз баталып жүрөт. Эркек балдарды сиздер тарбияласаңыздар, эртең мыкты эр жигит элинин кызматын өтөгөн, эмгек сиңирген адам болсо, кабырда жатып сизге келет. Баланча уулун ушундай баталды, баланчадан баталды. Атаңа рахмат деп. Атаңа наалат деген кандай жаман сөз, атаңа бали рахмат деген кандай жакшы сөз. Ошон үчүн эркек балдардын ажыр сообу бар иншалла.
Биз болгону кыз жаатында айтып атканыбыз, кыз жааты убактылуу конок. Кыз эстегенде жүрөгүм тым дей берет да, тыз дей берет да. Убактылуу конок да байкуш.